Assalamu alaikum. Жалпы республикалык тестке даярдануу боюнча жеке кабинетти түшүндүрүп өтөйүн. Мына жеке кабинетте ЖРТ деген бөлүм бар. Бул жерде 2016-17-18-19 жылкы эсептер деген курс бар. Бул жерде жалаң чыныгы тесттер талданган. Марафон, ЖРТ марафон түз эфирде өтүлгөн сабактардын запистери. Бул январь айында 2021 жылкы. Бул экинчи бөлүм февраль айындагы сабактардын, февраль жана март айларындагы сабактардын запистери. Ошондой эле математикага киришүү деген курс бар. Бул жерде математикадан 0дөн баштап өтө көп темалар каралган. Мисалы үчүн, бул жерде карай турган болсок, мына аябай көп сабак бар. Бул жерде азыр темалардын санын карай турган болсок, 65 тема бар бул жерде. Андан кийинки ЖРТ дегенди ачабыз. Математика экинчи деңгээл. Бул жерде дагы уже татаалыраак баягы маселелерди чыгаруу, катыштар, пропорция, жаңы амал, текст маселе, комбинаторика, ыктымалдуулук, баягы ортодо дагы кезиге турган бардык темалар камтылган бул жерде. Андан кийин геометрия кыргызча дейт. Геометрия боюнча мына бардык темалар бар. Ошондой эле аналогиялар. Аналогиялар боюнча тесттер бар, видео сабактар, үй тапшырмалар, тесттер убакытка чектелген. 20 минуттун ичинде 20 аналогия талдаш керек болот. Мисалы үчүн мына аналогия тестти баштай турган болсок, убактысы артка санап турат да мына. 19 минут 58 секундунан убакытка дагы бардыгы чектелген тесттердики аябай ыңгайлуу. Ошондой эле эне тилинде окуу жана түшүнүү сабактар бар бул жерде, видео сабактар. Видео сабакты көрөбүз, үй тапшырмасын аткарабыз. Андан кийинки эне тилинин практикалык грамматикасы. Бул жерде дагы сабактар өтүлөт. Сабактар өтүлгөндөн кийин кийинки сабагын ача турган болсок, тест тапшырышыбыз керек 10 минутта. Тесттен өтсө кийинки сабагы бар, тесттин талдоосу бар. Андан кийин жаңы тема өтүлөт да. Ушундай сабактар бар. Андан кийин тесты деген бөлүмдө негизги тесттер бар. Өзүбүздүн күчүбүздү сынап көрсөк болот тесттерди тапшырып. Ошондой эле биология боюнча тесттер бар. Бул жерде биология боюнча мына 900 тест, 900 суроодон турган тест бар. Ар бир сурообуз 40 суроодон турат мына. 30 суроодон турат экен. Андан кийин тарых боюнча дагы тесттер бар. Ошондо биз биринчи тесттен өткөндөн кийин экинчи тест ачылат, экинчи тесттен өткөндөн кийин үчүнчү тест ачылат. Ошентип тарых боюнча толук программаны дагы окуп бүтсө болот.